Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучуларым, кутмандуу күнүңөр менен. Биз бүгүн адабий окуу сабагын өтмөкчүбүз. Биздин бүгүнкү сабак 5 этаптан турат. Уюштуруу, жаңы тема, максат коюу, интерактивдүү тапшырмалар, бышыктоо жана үйгө тапшырма. Балдар, мен силерге жагымдуу маанай тартуулоо үчүн ыр окуум деп жатат. Азыр жаз мезгили, бардык өсүмдүк, бардык жаныбар күтө көктөмдү абдан сагынар. Аппак булуттар бийик асманда көчүп баратат алыс жактарга. Кана балдар, бул ырды укканда силерде кандай сезимдер пайда болду? Жаз мезгилин элестеттиңерби? Азаматсыңар балдар. Балдар, мен силерге табышмак айтып берейин, тапкылачы. Өзү сүйлөбөйт, бирок кишиге акыл үйрөтөт. Бул эмне деп ойлойсуңар балдар? Жакшылап ойлонобуз. Албетте балдар, бул эмне эле балдар? Китеп. Демек балдар, биз бул китеп өзү сүйлөбөсө дагы бизге канчалаган билимди, акылды үйрөтүп жатат. Демек балдар, китепти эмне кылабыз? Сыйлайбыз, аны кордобойбуз. Анда бүгүнкү сабагыбыздын темасы менен таанышалы. Токтосун Самудинов агайыбыздын «Билесиңби, сен албетте билесиң» деген ыр табышмагын окумакчыбыз. Балдар, сабагыбыздын максаты ыр табышмак тууралуу маалымат аласыңар. Берилген тапшырмаларды аткаруу менен сөз байлыгыңар өнүгөт. Алган билимдериңер турмуш менен байланыштырып, турмушта колдонууга адат аласыңар. Билесиңби, сен албетте билесиң. Кантип айтат жылкынын үй бүлөсүн? Кана балдар, тапкылачы. Жылкынын үй бүлөсүн эмне деп атайбыз? Албетте, үйүр деп аталат балдар. Билесиңби, сен албетте билесиң. Не дечи эле мактай берсе ким өзүн? Мактанчак адамдарды эмне дечи элек балдар? Туура балдар, мактанчак деп айтабыз. Билесиңби, сен албетте билесиң. Жер жумшартып, жазында эмне тигесиң? Кана балдар, жаз мезгили келип калды бизге дагы. Жазында силер кандай иштерди кылып жатасыңар? Албетте балдар, биз көчөт отургузабыз. Азаматсыңар. Билесиңби, сен албетте билесиң. Кантип айтат жемиштердин сүрөтүн? Балдар, силер сүрөт тартканды жакшы көрөсүңөрбү? Жемиштин сүрөттөрүн эмне деп атайт? Жакшылап ойлонобуз. Азаматсыңар балдар. Натюрморт деп айтылат. Билесиңби, сен албетте билесиң. Малчы болсоң, кышында эмне кийесиң? Кана балдар, ойлонобуз. Кышкысын атабызга жардам бергенге короого чыкканда үшүп калбаш үчүн эмне кийесиңер? Же болбосо атаңар мал кайтарып талаага чыкканда үстүнө эмне кийип кетет? Жакшылап ойлонобуз балдар.
Албетте балдар, тоон кийишет. Азаматсыңар, силер абдан тапкыч экенсиңер. Билесиңби? Сен албетте билесиң. Кандай сөздү угуп алып күлөсүң? Кана балдар, ойлонуп көргүлөчү. Силер кандай сөздөрдү укканда күлөсүңөр? Азаматсыңар балдар. Демек, биз анекдот айтканда эмне кылат экенбиз балдар? Күлөт экенбиз. Билесиңби? Сен албетте билесиң. Кантип айтат тентек аттын мүнөзүн? Силердин үйүңөрдө дагы аттарыңар барбы? Алардын мүнөзүн билесиңерби? Демек, балдар, тентек аттын мүнөзүн азоо деп коюшат экен. Билесиңби? Сен албетте билесиң. Танк ичине эмнени ачып киресиң? Балдар, силер танканы көрдүңөрбү беле? Ага кантип кирген жерин билесиңерби? Ага кантип кирет деп ойлойсуңар? Албетте балдар. Демек, танкага люк аркылуу кирет экен. Азаматсыңар. Билесиңби? Сен албетте билесиң. Кантип айтат япондордун күрөшүн? Балдар, силер спортко кызыгасыңарбы? Спорттун кайсы түрү менен машыккыңар келет? Бул япондордун күрөшүнүн атын билесиңерби? Ал эмне деп аталат? Мурун уктуңар беле? Азаматсыңар балдар. Демек, япондордун күрөшүнүн аты дзюдо деп аталат экен. Билесиңби? Сен албетте билесиң. Чөптү кандай курал менен үйөсүң? Балдар, бул эмне экен? Бардыгыбыз жакшы билсек керек, Демек, күзүндө, кышында колдонобуз. Күзүндө чөп жыйнаганга, чогултканга керек. Ал эми кышкысын болсо, чөп жарды малга салууга жакшы жардам берет. Демек, балдар, бул эмне экен? Айры. Азаматсыңар балдар. Силер абдан тапкыч өжөр экенсиңер. Билесиңби? Сен албетте билесиң. Айлананы эмне менен чиесиң? Кана балдар, ойлонуп көрөлүчү. Бул буюмду көрдүңөр беле? Математика сабагынан колдонуп жүрөсүңөрбү? Туура балдар. Демек, бул эмне экен балдар? Циркуль. Азаматсыңар балдар. Бардыгыңар жакшы таптыңар. Бардыгыңар тапкыч, мыкты окуучулар экенсиңер. Келгиле балдар, анда жогорудагы окуган ыр табышмактарыбыз боюнча интерактивдүү тапшырмаларды аткаралы. Балдар, кана, бул макалды чечмелеп көргүлөчү. Асыл таштан, акыл жаштан. Муну кандай түшүнөсүңөр силер? Демек, балдар, асыл таштан дегени, асыл таштарды билесиңер да. Аларга кайсылар кирет? Туура. Алтын, күмүш, алмаз жана башка көптөгөн кымбат баалуу таштар бар. Ал эми акыл жаштан дегеничи? Акыл жаштан дегени кичинеңерден канчалык билимге сугарылып, китепти көп окуп, акылдуу болсоңор, демек, келечегиңер кең болот. Макалды балдар жаттап, эстеп калабыз балдар,
Кана балдар, бул сүрөттө катылган сөздөрдү табалычы. Булар эмне экен? Балта, ийнелик жана балыкчы. Балыкчы деген ким балдар? Туура, балык кармаган адамды балыкчы деп коюшат. Азаматсыңар балдар. Кана балдар, чарчап кеттикпи? Бардыгыбыз ордубуздан турабыз дагы көңүлдүү эс алуу жасайбыз. Азаматсыңар балдар, эс алып калдыңарбы? Көнүгүүлөр жактыбы? Келгиле балдар, кийинки тапшырмага өтөлү. Азыркы окуган ыр табышмак боюнча таблица толтурабыз. Мен үчүн тааныш маалымат. Мен үчүн жаңы маалымат. Мен кошула албайм. Менде башка далил бар. Суроом бар. Тереңирээк билгим келет. Мисалы балдар, мен үчүн бул азо, айгыр, сиркуль деген сөздөр тааныш болчу. Мен буларды мурунтан билчүмүн. Мен үчүн бүгүн люк, натюрморт деген жаңы маалымат болду. Мен кошула албайм. Менде башка далил жок. Суроом бар, тереңирээк билгим келет. Эмне үчүн танкада эшик жок? Кана балдар, силер дагы жакшылап ойлонуп, таблицаны толтурабыз. Кана балдар, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бул оюндар, табышмактар силерге жактыбы? Жообун табуу кыйын болгон жокпу табышмактардын? Бүгүнкү сабак жактыбы? Бүгүн сабакта эмне кылдык? Силерге бүгүнкү сабак кызыктуу болдубу? Бүгүнкү сабактан жаңы сөздөрдү таптыңарбы? Азаматсыңар балдар. Балдар, үйгө тапшырма алабыз. Силер дагы ушундай ыр табышмак түзүп көргүлө. Табышмактын өзүңөргө жаккан жерин жаттап алгыла. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калгыла балдар.